Эң көп таркалган вирус Keylogger. Keylogger деген эмне? Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видеодо биз Keylogger деген вирус эмне экенин түшүндүрүп беребиз. Бул эмне үчүн коркунучтуу, кантип өзүңдү сакташ керек? Баарын жөнөкөй тил менен айтып берем. Keylogger деген эмне? Keylogger бул шпион программа. Ал сен клавиатурада эмнени жазсаң, баардыгын жашыруун жазып алып турат. Бул телефондордо дагы, компьютерларда да кездешет. Мисалы, сыр сөз, то есть пароль, банк картанын номерлери, Telegram, WhatsApp жазышуулар, ошонун баардыгын жазып турат. Соцсетке кирген логиндериңди, башкача айтканда, хакер сенин баардык жазганыңды көрүп турат. Кайдан пайда болот? Keylogger көбүнчө кандай жолдор менен жугат? Бейтааныш сайттан программа жүктөгөндө, вирус жуккан USB флешка, электрондук почтада келген шектүү файлдар, Telegram менен WhatsApp'тагы шылтоо менен жиберилген файл. Кээ бир бекер программа деп сунушталган программалардын ичинде Keylogger жашынып турушу мүмкүн. Эмне үчүн бул коркунучтуу? Логин, паролдоруң бүт урдалат. Банкта болгон акчаларың бүт урдашы мүмкүн. Аккаунтуңду бирөөлөр ээлеп алат. Документтериң жоголот. Иш орундагы сырлар чыгып кетиши мүмкүн. Бул кибершпион. Сен аны байкабайсың, ал иштеп жатат. Өзүңдү кантип коргоо керек? Программаны жүктөбөй туруп жакшылап биринчи текшер. Компьютериңе антивирус орнот. Браузерде пайда болгон шектүү кеңейтүүлөрдү, орусча айтканда расширениялардын баарын өчүр. Эч качан билбеген файлдарыңды ачпа. Операционный системаны дайыма жаңыртып тур. Эски версиялар көбүнчө ачык болот. Сыр сөзүңдү бат-баттан алмаштыр. Эгер шектүү аракеттер болсо, вирус текшерүүсүн жүргүз. Жыйынтык. Keylogger тынч эле отуруп туруп баардыгын уурдап кетчү вирус. Сак болгон, ал ар бир басканыңды аңдып турат. Ошондуктан коопсуздук эрежелерин дайым карманып жүр. Эгер IT жана коопсуздук темалары кызык болсо, каналга сөзсүз түрдө катталып, комментарийиңди калтыргын. Кийинки видеолордо дагы башка вирустар жөнүндө көрө аласыздар. Жолугушканча.